жергиликтүү камсыздандыруу деген бар да. Ушундай жерлерде үйлөрдү камсыздандырып кайда кашып атат. Дагы бир нерсени байкадык, бул айылдагылар кредит албайт. Мына ушул жакты эме айтат. Туурада бул ушу биздин акчы айыл аймагы 2 айдан турат жаңы тилек акчы. Бул сел коркунучунда турат. Акчы айыл болсо сас көтөрүлүү, жана ошондой эле бизде жаан чачын көп болгонуна байланыштуу ар кандай кызыктар бар да. 2010-жылы 17-июнда ушу ЧС кооптуу аймакка кирген экен. Ушундан бери биздикилер ушул кызматта иштегендер аракет кылып ак тилек жаңы конуш деп жерди аныктап, ошол жакта трансформациялоо аракеттерин кылышканда бул аракет ишке ашкан жок. Эмне дегенде 2009-жылы ошол жайыт кодекси чыгып, ошо жайыттарга мамлекеттин менчиги деген маани берип, трансформация кылганга өтө оор да. Анан чындыгында ушу 2 айылда көрүп келдиңиздер өзүңүздөр. Селден канча камдардын түптөрү даже көп кулап калган королор бар. Ушуга биз кредит алып оңдогонго же болбосо страховка кылып страховать этип коелу десек, камсыздандырып коелу десек, ошого да мүмкүнчүлүк бербейт да, потому что биз кооптуу аймакка киргенден кийин биз камсыздандыра албайт экенбиз. Бул законго туура келбейт экен да. Анан кредит да албайт экен. Эгерде мына камсыздандыра албагандан кийин, камсыздандырып болбогондон кийин кредит алганга дагы болбойт экен. Бизде 2-нчи сетка деп коет кооптуу аймакта. 2-нчи сетка 600 сом, негизи 1200 сом экен кеткен эмес. 600 сомдон дегени менен келип жер тамды көрүп баалагандан кийин бул баары бир тургундун оюндагы суммага чыкпай калат да, бул акча кредит ала албайт. Кредит алыш өтө оор чоң көйгөй маселе деп айтсак туура болот да. Эми мына жакында жогорку сөзүндө карап ушул өтө кооптуу жерлерге уруксат бергенсине окшойт да, мага жеткен маалымат боюнча. Ушуга илиндибизсиздер, илинбей калдыңар? Ушул как раз мен точно числосун билбейм, бирок чындыгында жогорку кеңештин өткөн айдагы бир токтомунда 11 пункт менен токтом чыкты. Ошол экенин именно 10 пунктунда биздики жазылыптыр. Өзгөчө аймактарга, кооптуу аймактарга кирген жерлер трансформацияга берилсин деп. Бул болсо биз үчүн өтө кубанычтуу маселе чындыгында. Кудай буйрса биз эми аракет кылып калган документациясын толтуруп топтоп өткөзүп берсек, анан бизге жогору жактагылар ошону эртелеткенге жардам берип койсо, бизге ошол өтө чоң байлык анан жакшы кубаныч болуп келет эле да бизге.